Салам достор, Pre-Intermediate 2 деңгээлинин алгачкы сабагына кош келдиңиздер. Биздин биринчи сабагыбыз тексттик сабак болмокчу. Бүгүн балалыгым деген темада англис тилинде текст окуп, ага талдоо жүргүзөбүз. Менин атым Муна, сиздер менен окутул English сабакты баштадык. Буга чейинки деңгээлдерде окуу сабактарын көргөнсүздөр деген ишеничтебиз. Антсе да сабактын планын бир сыйра кайталап алалы. Бүгүнкү сабакта биз сиздер менен My Childhood деген темада текстти окуп, аны укканды практикалайт экенбиз. Анын ичинен жаңы сөздөрдү жаттап, текстке грамматикалык талдоо жасайбыз. Анан кыргыз тилине текстти которгонго дагы аракет кылабыз. Негизи сабактын жүрүшүндө биздин сиздерге кеңештерибиз бар. Ошол кеңештерди бир сыйра кайталап алалы. Биринчиси бул менин артыма кайталап окуп турууну сунуштайт болчубуз. Видеону паузага коюп алып туруп, сүйлөмдөрдү өз алдыңыздарча айтып чыксаңыздар, туурараак айтууга дагы мүмкүнчүлүк аласыздар. Анан жаңы сөздөрдү жазып алып жаттасаңыздар, биздин сабагыбыз эки эсе пайдалуу болот экен. Бул сунуштарды эске алып туруп, анда сабакты баштасак болот. Сабактын эң биринчи бөлүгү баягы планда айткандай эле текстти окуу. Текстти азыр менен кошо окуп туруп укканга аракет кылыңыздар. Даяр болсоңуздар, кеттик. My childhood дейт. Childhood is one of the most beautiful parts of our life. I often remember my childhood with a smile on my face. I am 44 years old now, and I live in Bishkek with my family. Before we moved to the capital, we used to live in Isykyul Balıkçı, so I spent most of my childhood there. Balıkçı is a great town. Our house was 15 minutes away from the lake, and the weather was perfect throughout the year. I had a lot of friends, and I used to go out to play with them almost every day. And of course, we used to go swimming too. However, I like the Isykyul sunsets more than swimming. One of the things I miss about my childhood is my mother's kurgak kesme. She used to cook it on an open fire. All our family used to gather around the table and enjoy kurgak kesme with some more tea. I try to visit my hometown every summer and meet my childhood friends. We remember the old days together. We used to play outside all the time because we didn't have gadgets and social media. I think our childhood was the best. But I guess everybody thinks so. What about you? Азаматсыздар, текстти бир сыйра окуп чыктык. Кааласаңыздар ушул жерден видеону паузага коюп туруп, артка барып, өз ылдамдыгыңыздарда текстти дагы бир жолу окуп чыксаңыздар болот. Биз болсо сабактын экинчи бөлүгүнө өтөлү. Сабагыбыздын экинчи бөлүгү текст ичинде жаңы сөздөр менен иштөө экен. Бул үчүн тексттин ичиндеги бардык пайдалуу вокабулярды карага боеп туруп тизме менен бергенбиз. Арасынан сиздер үчүн жаңы болгон сөздөрдү жазып алып жаттооңуздарды сунуштайбыз. Анан могу тизмедеги которулуштарына таянып, текстти бир сыйра кыргыз тилине которуп көрөлү. Даяр болсоңуздар, кеттик. Адегенде сабактын темасынан баштайлы. Childhood деген сөз тизмеден байкаганыңыздардай балалык деп которулат экен. Демек, my childhood менин балалыгым деп теманы кыскача балалыгым деп которсак болот экен. Баштадык. Childhood дейт, балалык. Бул is one of the most beautiful parts of our life дейт. Бул жерде узун бир конструкция бар экен, ошону жакшылап карап көңүл буруп алыңыздар. Биринчи, one of the most parts of our life дегени one of the most бул күчөтмө даражадагы эң бир нерселердин бири деген баягы конструкцияда бир күчөтмө даражада айткыбыз келсе бөлүп өзүнчө ушуну колдонот экенбиз. Beautiful cause parts бөлүктөрү of our life биздин жашоонун дейт. Демек, кыргыз тилине тууралап которо турган болсок, балалык жашоонун of our life эң кооз бөлүктөрүнүн бири дейт. One of the бири дегендей. Балалык жашоонун эң кооз бөлүктөрүнүн бири деген баягы каарманыбыздын жеке оюнан баштаптыр текстти. Кийинкиси I often remember, I often көп дейт. Кайра-кайра деген сыяктуу. I often remember эстеп турам.
My childhood балалыгымды with a smile on my face. With a smile жылмаюу менен on my face бетимде дейт. Жүзүмдө жылмаюу менен балалыгымды эстейм дейт. Демек, жалпы текст биздин каарманыбыздын балалык кезин эстеп айтып берип аткандагысы тууралуу экен. Азыр жакшылап карайлы, эмне жөнүндө кантип өткөн экен балалыгы, каякта. I am 44 years old now дейт. Биз буну менен жаш таанышпыз. 44 жаштамын азыр дейт. And жана I live in Bishkek. Бишкекте жашайм. With my family. Үй бүлөм менен дейт. Үй бүлөсү менен Бишкекте турат экен, 44 экен. Before we moved to the capital. Before чейин деп которулат. We moved деген көчүү. To the capital. Борбор шаарга көчкөнгө чейин дейт. We used to live. Жашачубуз биз дейт. Биз жашачубуз in Исыкул көлдө. Балыкчыда дейт. Балыкчыда жашачу экен Бишкекке көчкөнчө. So I spent most of my childhood there дейт. So ошондуктан дегенде I spent деген бул spend деген этиштин өткөн чактагы формасы экен. Spend коротуу, өткөрүү дегенди билдирет, убакыт тууралуу сөз кылганда. Өткөрдүм дейт, ошондуктан мен өткөрдүм. Most of my childhood, балалыгымдын көп бөлүгүн, most of my childhood there дейт. Ошол жакта дейт, there ошол тарапты билдирип атат. Демек, балыкчыда балалыгы өткөн экен. Кийинки абзацка өтсөк, балыкчы is a great town дейт. Балыкчы сонун шаарча деп өзүнүн туулган шаары тууралуу айтып берип атат. Балыкчы сонун шаарча дейт. Town деп шаарча деп которот экенбиз. Кийинкиси our house, биздин үй was болчу түбетиш өткөн чакта 15 minutes away, 15 мүнөт аралыкта, 15 мүнөт алыс деп сөзмө сөз которсок болот. From the lake, көлдөн дейт. Көлдөн үйдөн көлгө чейинки аралык 15 мүнөт убакыт болчу дейт, жакын экен. And the weather жана аба ырайы was болчу perfect дейт. Идеалдуу, кынтыксыз, сонун болчу дейт. Throughout the year, жылы бою дейт. Throughout the year. Year деген жыл, throughout деген бою дегенди билдирет, убакытты билдирип атканда. I had a lot of friends. Менин көп досторум бар болчу дейт. A lot of деген сөздү биз жалпысынан көп деп которсок болот. Бардык заттыштардын астына коюп көп деп айта берсеңиз деп болот. I had a lot of friends. Көп досторум бар болчу, have'дин өткөн чагы. And жана I used to go out. Чыкчумун дейт. Go out деген эшикке кыдырганы, чыгууну, бир нерсени көрүп келген чыкканда деле go out деп айта берсек болот. I used to go out, чыкчумун, ойногону, to play with them, алар менен дейт. With them almost дээрлик every day. Ар күн дейт. Күн сайын же ар күн ойногону, чыкчубуз көчөгө дейт, күн сайын. And of course, жана албетте we used to go, барчубуз, бардык конструкция менен чогуу, swimming to, сууга сүзгөнү дагы, to, барчубуз дейт. However, антсе да, же бирок, I liked Исыкул sunsets, мага жакчу, I liked Исыкул sunsets, Ысык-көлдөгү күн батыштар, же көлдүн күн батышы дегенде, more than swimming, more, көбүрөөк, сууга түшкөнгө караганда дейт. Сууга түшкөнгө караганда көлдөгү күн батышты караганды жакшы көрчү экен, көргөндү. More than swimming дейт, көбүрөөк караганда сууга түшүү деп өзүн чогуу отурчу, бирок конструкция катары сууга түшкөнгө караганда деп салыштырып атканын байкадык. Азаматстар биринчи бөлүгүн бир сыйра которуп чыктык. Эми экинчи бөлүгүндөгү вокабулярга өтөлү. Бул жакта деле пайдалуу сөздөрдү карага алып тизме менен бергенбиз. Кеттик бир сыйра которуп көрөлү. Эмне деп атат экинчи бөлүгүндө? One of the things I miss about my childhood дейт. One of the дегенди буга чейин жоктурсак, бир нерселердин бири дегенди түшүндүрөт. One of the things, thing деген ошол нерсе. I miss about, мен сагынган нерселердин бири дейт. Балалыгыман, my childhood. I miss about my childhood. Балалыгыман сагынган нерселердин бири, one of the things I miss about my childhood. Баягы сөздөрдүн катары кыргыз тилине карама-каршы экен. Is, бул дейт. My mother's, апамдын таандык мүчө менен кургак кесмеси дейт. Апасынын кургак кесмесин балалыктан аябай сагынат экен. Бул ошол абзац жалпы ошол кургак кесменин жасалышына арналган экен. Кеттик ал тууралуу билип алалы. She used to cook it
ал аны жасачу, she ал used to cook даярдачу же тамакты жасачу, it аны on an open fire ачык отто дейт. Ачык от же очокто жасачу дейт. Очокто жасачу кургак кесмени. All our family, бүтүн үй бүлөбүз же бардык үй бүлө, үйдөгүлөрдүн бардыгы дейт. All our family used to gather деген чогулуу деген эчти билдирет экен. Чогулчубуз around тегерегинде the table, үстөлдүн тегерегинде же дасторкондун тегерегинде чогулуп дейт. And enjoy кургак кесме, кургак кесмеден рахат алчубуз деп деле сөзмө сөз калтырсак болот, бирок enjoy дегенди мисалы бир нерседен рахат алып же ойногонду, жегенди айтсак болот экен. Кургак кесмени жыргап жечүбүз дейт. With some more tea, самордун чайы менен дейт. Самордун чайы менен бүт үй бүлөбүз чогуу отуруп жечүбүз дейт кургак кесмени. Акыркы абзацка өтөлү. I try to visit, мен аракет кылам дейт. I try to visit, барып турганга, көрүп турганга, конокко баргандагы to visit деп айтсак болот. My hometown, туулган шаарымды, төрөлүп өскөн шаарымды дейт. Көрүп турганга аракет кылам. Every summer, ар жай сайын дейт. Жайында барып турганга аракет кылат экен. And meet, жана жолукканга дейт. And meet my childhood friends, балалыктагы досторум менен жолукканга аракет кылам дейт. We remember, биз эстейбиз дейт. Эске алабыз the old days, өткөн күндөрдү же эски күндөрдү together, бирге дейт. Чогуу отуруп өткөн күндөрдү эстейбиз дейт. Балалыгын эстешет экен. We used to play, ойночубуз, биз ойночубуз конструкция менен карасак, outside, эшикте же сыртта, all the time дейт. Күнү бою же кечке, бүт убакыт бою деген сыяктуу күнүгө кечке чейин эшикте ойночубуз дейт. Because анткени we didn't have, бизде жок болчу дейт. We didn't have, бизде болгон эмес. Gadgets, баягы iPad, телефон, ноутбук дегендин бардыгын гаджеттердин тобуна киргизебиз. We didn't have gadgets, биздин гаджеттерибиз жок болчу. Жана social media, соц тармактар, TikTok, Instagram сыяктуу соц тармактарыбыз жок болчу дейт. I think, мен ойлойм, our childhood, биздин балалыгыбыз was болчу the best, эң жакшы болчу дейт. Эң жакшы өткөн деп ойлойт экен. Бирок, but I guess, менин оюмча кайрадан, I think'тин синоними десек да болот. I guess everybody, элдин баары же бардыгы, everybody thinks so, элдин баары ошондой ойлойт дейт. Менин оюмча элдин баары эле ошондой ойлойт. Элдин баарынын балалыгы жакшы болгон деп элестетишет дейт. What about you? Силерчи? Силердин оюңар кандай деген сыяктуу риторикалык суроо менен бүтүргөн кийин. Эң жакшы сөздүн жаңы пайдалуу сөздөрдүн котолушуна карап туруп, каармандын балалыгы тууралуу айтып бергендигин бир сыйра кыргыз тилине котордук. Демек, бизде балыкчыда өткөн балалыгы тууралуу айтып берип атат каарман. Биз дагы ушул сөздөрдү пайдаланып туруп балалыгыбыз тууралуу айтып берсек болот. Бирок, албетте, англис тилинде толук кандуу текстти түзүш үчүн сөздөрдү билип эле жетишсиз, туурабы? Биз сөздөрдү бири-бирине чаттаганга, сүйлөм түзгөнгө албетте грамматиканы дагы билишибиз керек. Ошондуктан сабактын 3-чү бөлүгүн азыр баштайбыз. Сабактын 3-чү бөлүгүндө биз текст ичинде кандай грамматика колдонулганын талдайт экенбиз, өзгөчө конструкцияларга көңүл бурабыз. Анткени грамматикасын билип алып туруп, дал ушундай текст түзгөнгө мүмкүнчүлүк алат экенбиз. Өзгөчө бүгүнкү сабакта биз used to конструкциясын карайт болчубуз. Used to конструкциясы өткөн чактагы жагдайлар тууралуу кененирээк айтып бергенге жардам берет экен. Ал бизге мурун бир нерсе болуп, азыр өзгөрүп кеткен нерселер тууралуу айтканда жардам берет. Мисалы, баягы каармандын мурда балыкчыда жашап, азыр Бишкекте жашай тургандыгынан кабар алдык. Же балалык кезинде көп достору бар болуп, соц тармактар жок болчу, ал эми азыр заман болуп Бишкекте башкача жашоону жүргүзгөнүн айтып атат. Мисалы, we used to win every tournament дейт. Биз мурун ар турнирди утчубуз дейт. Used to конструкциясы байкагандай сүйлөм ээси менен негизги этиштин ортосунда турат экен. We, биз, used to win, негизги этиш утчубуз деген. Кыргыз тилиндеги баягы чи мүчөсү деп деле элестетсеңиздер болот. Эң жакшы кеттик анда тексттин ичинде ушул конструкцияны карап, жана башка этиштерди дагы талдаганга, жалпы грамматикасын талдаганга өтөлү.
Грамматикалык талдоо жасаш үчүн дагы биз бул жакта этиштерди жана грамматикалык конструкцияларды карага алып чыкканбыз. Астында тизме катарында берилген. Бул жерде этиштердин, туура эмес этиштердин өткөн чактагы формасын жана учур чактагы формасын тапсаңыздар болот. Бул сиздерге талдоо жүргүзүп атканда менен кошо караганга жардам берет деген ишеничтебиз. Даяр болсоңуздар кеттик. Анда биринчи сүйлөмдөн баштайлы. Childhood is one of the most beautiful parts of our life дейт. Биринчи сүйлөм бизде present simple менен түзүлгөн экен. Аны каяктан билдик деп атсаңыздар, бул жерде to be этиши is болуп учур чактагы формасы менен турат экен. Анан жалпы эсиңиздерде болсо, балалык жашоонун эң кооз бөлүктөрүнүн бири деген бир каармандын ою менен башталган. Каарман оюн анын оюндагы факт менен бөлүшүп атат биз менен. Бул чын эле балалык жашоонун кооз эстегенге сонун бөлүктөрүнүн бири туурабы. Ошондуктан факт болгондугу үчүн present simple менен is деп айтылыптыр. Анан могул жерде one of the most дегенде да карага алганыбыздын себеби, вокабулярды чечмелеп атканда айтып кеткенбиз, күчөтмө даражада эң бир нерселердин бири деп айткыбыз келсе, one of the most кандайдыр бир parts деп айтсак болот. Кандайдыр бир эң сонун бөлүктөрдүн бири, эң сулуулардын бири, эң күчтүүлөрдүн бири деп айткыбыз келсе, ушул one of the most нерселер деп айтканга колдонулат экенбиз. Жакшы. Кийинки сүйлөмгө өтөлү. Кийинки сүйлөмдагы бизде I often remember my childhood. Мен балалыгымды көп эстейм деп каарманыбыздын атынан бир өзү тууралуу маалымат айтылып атат. Кайрадан present simple да, анткени байкасаңыздар этиш бул жерде жалгыз, эч өзгөрүүсүз жок турат. To remember деген этиш учур чактагы формасы менен мен көп эстейм дейт. Демек, каарманыбыз жашоосунан бир жалпы фактты айтып атат, көп эскерет экен. Кийинкиси өзү тууралуу маалымат айтууну улантып атат. I am 44 years old now. 44 жаштамын дейт жана Бишкекте жашайм дейт. Эсиңиздерде болсо, учур чакта өзүбүз тууралуу фактыларды айтып берип атканда, маалыматтарды, курагыбыз, жашаган жерибиз, кесибибиз тууралуу айтып атканда, present simple'ды колдонот болчубуз. To be этиши бул жерде am деп учур чактагы формасы турат, I'га карата. Анан live дагы эч өзгөрүүсүз учур чакта турат. Жакшы. Кийинки сүйлөмгө көз сала турган болсок, бул жерде кызылга алынып кадимки баягы бүгүнкү сабактагы маанилүү used to конструкциясы турат. Жакшылап көңүл бурсак, бул жерде татаал сүйлөм бар экен. Кеттик, чечмелеп алалы. Before we moved to the capital, Борбор шаарга көчкөнгө чейин деп өткөн чактагы нерсени айтты. Демек, moved деп past simple'да турат этиш. Move деген этиштин өткөн чактагы формасын кылыш үчүн биз аягына ed форма мүчөсүн улайт болчубуз. Көчкөнгө чейин деп айтты. Кийинки бөлүгүндө болсо, көлдө жашачубуз деп айтты. We used to live in a school деп. Бул жерде used to конструкциясы сүйлөм эси менен негизги этиштин ортосунда коюлду. Анан used өткөн чакта тургандыктан кийинки live өткөн чакка коюлбайт. Ошону да эстеп алдык бир сыйра. We used to live in a school балыкчы дейт. Мурда балыкчыда жашачу, азыр Бишкекте жашайт. Мурда болуп, азыр өзгөрүп кеткен нерсени айтыш үчүн конструкция колдонулуптур. Азаматсыздар. Анан биринчи абзацтын акыркы сүйлөмү болсо, so I spent most of my childhood there. Балалыгымды ошол жакта өткөрдүм деп айтыш үчүн баягы өткөн чакта past simple менен айтыптыр. Бул жерде этишти байкасаңыздар, spend деген туура этиш, to spend деген этиш өткөн чакта spent деп формасын өзгөрткөн экен. Past simple'да турат. Эң жакшы улантабыз. Экинчи абзацтын биринчи бөлүгүнө көз сала турган болсок, балыкчы is a great town деп дагы бир present simple'дагы сүйлөмдү бериптир бизге. Бул жерде балыкчы тууралуу жалпы маалымат айтып атат. Балыкчы сонун шаарча деген. Бул бизде statement болгондуктан бир балыкчы тууралуу маалымат, анан албетте факт десек деле болот. Балыкчы чын эле сонун шаар. Демек, факт жалпы маалымат тууралуу сөз кылып атканда present simple'ды колдонот болчубуз. To be бул жерде is болуп турат. Кийинкиси, ошол балыкчы тууралуу сүрөттөөлөрдү айтып берип атат бизге. Көп учурда өткөн чакты колдонгон экен. Азыр ошол жерден карап чыгабыз. Our house was 15 minutes away дейт. Биздин үйүбүз 15 мүнөт аралыкта болчу деп айтыш үчүн өткөн чакта бу жерде to be этишинин өткөн чактагы was формасын колдонулган экен. Көлдөн 15 мүнөт аралыкта болчу дейт жана аба ырайы сонун болчу дейт. Дагы бир жолу болчу деп was менен айткан экен. Кийинкиси
татаал сүйлөм экен бул жерде. I had a lot of friends жана I used to go out деп эки грамматикалык негизди көрүп атабыз. Биринчи бөлүгүндө to have этиши өткөн чактагы формасы менен had деп турган экен. Мындан биз бул past simple деп түзүлгөн экен деп байкадык. I had a lot of friends. Менин досторум көп болчу деп айтты. Көп досторум бар болчу деп айтты. Бар болчу деп had деп айттык. And I used to go out to play дейт. Бул жерде кайрадан used to конструкциясы менен ойногону чыкчумун деп айтты. Эстеп атат. Мурда болгон, азыр өзгөргөн нерсе. Баягыдай эле I сүйлөмеси менен go out негизги этиштин ортосунда used to турат. Анан used өткөн чакта турган үчүн go ошо бойдон белгилей. I used to go out to play. Ойногону чыкчумун almost every day күнүгө деп айтты. Баягы балыкчыдагы балалыгын эстеп сүрөттөп берип атат бизге. Кийинки сүйлөмдө дагы кайрадан used to конструкциясын көрөт экенбиз. We used to go swimming дейт. Сууга сүзгөнү дагы барчубуз дейт албетте. Бул жерде дагы we сүйлөмдүн эси go негизги этиш, экөөнүн ортосунда used to колдонулду. Албетте азыр Бишкекте жашап атса, мурда балыкчыда жашагандай көп сүзүүгө мүмкүнчүлүгү жок. Ал мурда бар болчу, азыр өзгөргөн мүмкүнчүлүк, демек used to сонун керек болду ушул жерде, сонун сүрөттөдө. Экинчи абзацтын акыркы сүйлөмүн карайлы. Бул жерде салыштырма даражада сүйлөм берилген экен. Мага көлдөгү күн батыштар сууга сүзгөнгө караганда көбүрөөк жакчы деп айтты. Байкасаңыздар, аны англис тилинде I liked мага жакчу дейт. Өткөн чакта past simple менен айтты. Like этишинин аягына ed мүчөсү уланып турган экен. Бул туура этиш. I liked isi косса, мага көлдүн күн батыштары жакчу, more көбүрөөк than swimming дейт. Сууга түшкөнгө караганда than көбүрөөк дейт, жакчу more. Байкасаңыздар, сонун салыштырма даражанын конструкциясы. Эң жакшы биринчи бөлүгүндөгү грамматикалык конструкцияларды карап чыктык, пайдалуу болгон деген ишеничтебиз. Эми экинчи бөлүгүнө өтүп, ал жактагы конструкцияларды карайлы. Бул жакта да байкасаңыздар 3 рет used to конструкциясы колдонуп тур. Биринчи, экинчи бөлүгүнүн биринчи абзацына көз салалы. One of the things I miss about my childhood is дейт, my mother's кургак кесме. Апамдын кургак кесмесин сагынам деген сүйлөм боюнча байкасаңыздар, бул дагы биздин каарманыбыздын жашоосу тууралуу жалпы факт туурабы? Ал азыр сагынгандыгы тууралуу айтып атат. Бул анын чындыгы. Демек кайрадан present simple керек болуп тур бул жерде. I miss about childhood is мен сагынган нерселердин бири апамдын кургак кесмеси деп айтыш үчүн to be этишин is деп учурчактагы формасы менен present simple сүйлөм түздүк. Сүйлөм татаал сезилиши мүмкүн, ал бирок one of the things деген конструкциянын артынан, эгер буга чейинки абзацта карагандай, бир нерселердин бири деп айтканга one of the things I miss about my childhood деп узун конструкцияны колдонгондуктан сүйлөм узун сезилиши мүмкүн. Кийинки сүйлөмдү карайлы. She used to cook it on an open fire дейт. Used to конструкциясы колдонулган экен. Апасынын кургак кесмени кантип жасаган тууралуу айтып берип атат. Ачык отто жасачу дейт. She сүйлөмдүн эси, cook негизги этиш, экөөнүн ортосунда used to турат. Демек мурда апасы ачык отто, очокто жасачу, азыр Бишкекте жашаса, балким очокко тамак жасабай калды. Ошондо өзгөргөн нерсени used to конструкциясы менен айтып берип атат бизге. Жакшы, кийинкиси дагы ошол кургак кесмени кантип жечү эле деген элестеткен мурда болгон нерсени сүрөттөп берип атат. Дагы эле used to конструкциясы менен дейт. Үй бүлөбүздүн баары чогулчу дейт. Used to gather around and used to enjoy дейт. Биринчи чогулчубуз дасторкон тегерегинде, анан жыргап жечүбүз дейт. Enjoy кургак кесме with some more tea. Байкасаңыздар, family деген жерде деген бул жерде сүйлөмеси болду. Андан кийин gather негизги этиш, экөөнүн ортосунда used to. Анан ушул эле used to конструкциясына enjoy дагы туура келет экен. All our family used to enjoy кургак кесме. Бардыгы билебиз, жыргап кургак кесмени жечү деп айтканда да туура келет экен. Эң жакшы. Бул баягы used to конструкциясы менен татаал сүйлөмдө эки этиш колдонулганынан мисал болду. Жакшы. Кеттик анда акыркы абзацка өтөлү. I try to visit my hometown every summer дейт. Бул жерден дагы татаал сүйлөм экен. End менен бөлүнүп турат, ошон үчүн биринчи бөлүгүн өзүнчө карап алалы. I try дейт. Мен аракет кылам деп present simple да үйгө барып турганга аракет кылам деп айтып атат. Бул жерде
тура, эч өзгөрүүсүз учурчакта турат. Демек present simple экен. Жай сайын үйгө барып турганга аракет кылам дейт. Анан meet my childhood friends дейт. Экинчи бөлүгү досторума жолукканга аракет кылам дейт. Баягы эле Iга баягы meet тура келет. I meet my childhood friends. Балалыктагы досторума жолугуп турам дейт. Кийинкиси we remember the old days together. Достор менен эски күндөрдү эстейбиз деп дагы да жалпы маалымат айтылып атат. Баягыдай эле present simple менен уланып атат. Remember эч өзгөрүш жок, учурчакта колдонулду. Кийинкиси we used to play outside all the time. Кайрадан used to конструкциясы эшикте кечки ойночубуз деген учурда колдонулду. Мурда балалык кезинде ойночу, азыр болсо чоңоюп ойнобой калды. Өзгөргөн нерсени айтты бизге. Used to play негизги этиш, we сүйлөмдүн эси, экөөнүн ортосунда used to колдонулду. Жакшы. Кийинкиси because дейт, because себеби экинчи бөлүгү татаал сүйлөмдүн. We didn't have gadgets дейт. Бизде гаджеттер менен соц тармактар жок болчу деп айтты. Демек, жок болчу деп айтыш үчүн биз past simple'да did жардамчы этиш менен not терс бөлүкчөсүн колдонуп айттырайт. Жок болчу деп терс мааниде. Didn't have деп. Жакшы. Акыркы сүйлөмдөрдү карай турган болсок, I think our childhood was the best дейт. Менин оюмча, биздин балалыгыбыз эң сонун болгон деп туруп, оюндагы факт айтты. Демек, simple чак менен бирок past simple да айтты. Анткени to be was менен берилген экен, өткөн чакта формасы менен. Кийинкиси present simple дагы сүйлөм экен. Аны биз каяктан билдик? But I guess everybody thinks so дейт. Бул жерде thinks деген этиш, сүйлөмдүн негизги этиши аягына s мүчөсү уланып туруп коюлган экен. Present simple'да этишке үчүнчү жакта s мүчөсү уланат болчу. Ошон үчүн I guess everybody thinks so деген жерде баардыгы ошондой ойлойт болуш керек деген каармандын оюндагы факт болгондуктан present simple менен айткан экен. Акыркы сүйлөм what about you деген суроолуу сүйлөм менен бүткөн экен. Бул what about you сен жөнүндөчү, сенин оюң кандай деген уникалдуу суроо англис тилинде суроолуу сүйлөм менен бүтүргөн экен. Эң жакшы грамматикалык бөлүгүн бир сыйра карап чыктык. Used to конструкциясын дагы жакшыраак эстеп, жакшыраак практика негизинде көрүп алдыңыздар деген ишеничтебиз. Эми ушул жаттаган жаңы сөздөрдү колдонуп, грамматиканы колдонуп, өзүңүздөр дагы өз алыңыздарча балалыгыңыздар тууралуу текст түзгөнгө аракет кылып көрүңүздөр. Тексттин толугураак кыргыз тилинде котормосун бул жерден бергенбиз. Буну карап, өзүңүздөрдүн оюңуздардагы котормо менен дагы баштырсаңыздар болот, жардамы тиет деген ишеничтебиз. Биз болсо ушун менен сабакты жыйынтыктайбыз. Сабакка катышканыңыздарга рахмат. Алдыда англис тилиндеги биринчи шарттуу сүйлөм темасында жолугабыз. Биздин соц тармактарыбыз бар, ошол жакка да катталууну унутпаңыздар. Instagram, YouTube, Telegram'дан окутул деп издесеңиздер чыгабыз. Кийинки видео сабактарда жолугушканча достор, саламатта калыңыздар.